Qaqa ibn Amr деген bir sahabаны жөнөтөт да hatta ушундай жазып коёт. Umar, sağa bir adamды жөнөттүм, bir adam minget etedi. Halid ibn Walid'e jönötülgөн askerlerge jardam jönötkөн bir ele Qaqa ibn Amr деген sahaba bu minge teң келет. Биздин да устазыбыз Чубагажы минге эмес, балким миллионго, 6 миллионго тең келген устаз эди, алым эди. İslam dinimizde alımdın ötkönü ordu tolgası jogotу. Ova. Bu ordu kança keçe күндүз болбосун, aylar күндөр almaşpasın, mana көз açıp jumганча жыл өтүптүр, бирок ordu толбойт. Zayd ibn Sabit улуу сахаба каза болгон кезде Hibrul Umma ümmetin en alımı Abdullah ibn Abbas Zayd ibn Sabit'ti mürzöge koyup jatıp ilaf mındaydı. O ümmet ilimdin bul dünyadan ketүүsünü körүүnü kaalasаңар ilim ушинтип кететти алымдын каза болуусу менен дейт. Биздин Кыргызстанда 100 жылда чыга турган bir алымыбыз эле. Өзгөчө иманга, исламга кызмат кылды. Бирок кылган кызматы дагы кыла берет эле. Жөнөкөй гана bir ilim менен кызмат кылбастан ажекебиз адеп ахлакы менен, жөнөкөйлүгү менен өтө чоң кызмат кылып өттү. Жараткан Аллах табарак ва таала устазыбыздын Мүрзөсүн Нурду жаткан жерине бейиштин бакчылардан бир бакча кылсын. Ушул жерде отурган адам айылдаштар эле эмес, кыргыз эли бардыгыбыз устазды чын жүрөктөн сүйдүк. Бирок бүгүн устаздын арбагын разы кылабыз дей турган болсок, биз кур сөз менен Чубагажыны жакшы көрөм эмес, ошо Чубагажы алып берген илимин, Чубагажы таштап кеткен желекти алдын алай дагы узатышыбыз керек. Ошол кызматты кылышыбыз керек. Эгер бүгүн биз ажекенин таштаган, калтырган мурас илими менен бир жерде туруп калсак, ажеке динге кызмат кылгандай кылбасак, устазыбыз акты ак, караны кара деп айткандай айтпасак, туура эместе, көзүңдү ачкын, туура эмес кылып атасың деп устаздын жолун жолдоп көзүн чыгып айтпай турган болсок, залымга эй залым дебей турган болсок, анда биздин устазга болгон ихласыбыз, сүйүүбүз жалган. Устазды сүйөм деген шагирттер, мекендештер, айылдаштар устазды сүйө турган болсок, устазды урматтай турган болсок, келгиле. Устаздын калтырган илим билимине айткан сөздөрүнө амал кылганда, ошол илимге дагы бизди Аллах таала кызматкер кылсын. Кудайым буйрса, мана устаздын өзүнүн окуткан устаздарынын бирөөсү устаз Тарих, ошо баласын Тарих деп коюп, көптөгөн арабтар баары Чубагажыбызды Абу Тарих, Тарихтын атасы дейт эле. Tarık balamız da bana atasının yolun yolda inşallah Mısır'a barıp ilim yolun başladı. Allah Tebarek ve Teala Tarık bir gelecekte atasına tatıklı uğul bolup, oşunda ilimli bolup, ilimge, imanga hizmet nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.